Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз. Айзада Жамгырчиева, ырчы, алпаруучу, мага көк бөрүүчү Манас Ниязовтай жигиттер жагат. Ачык айкын сүйлөп салат ушул кыз. Маек да дал өзүнүн мүнөзүндөй ачык болду. Улакчы жигиттерди жактырган, кичинесинде күнүнө 40 000 сом тапкан. Бирок өзүнүн дүйнөсүндө Назик Айзаданын жан дүйнөсүнө саякат жасадык десек болот. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ошто кош бойлуу аялын сабап өлтүргөн адам Бишкек шаарынан кармалды. Ош шаарында өз аялын сабап өлтүрүүгө шектелген адам Бишкек шаарынан кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлайт. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө маалым болгондой, 32 жаштагы кылмышка шектүү жаран 22 октябрь саат 1 чамаларында Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде аялына жана кайненесине кол салган. Шектүүнүн 29 жаштагы аялы окуя болгон жерде каза болуп, кайненеси оор абалда ооруканага жеткирилген. Күбөлөрдүн айтуусунда маркум кош бойлуу болуп, көз жаруу алдында болгон. Шектүүнүн тергөө берген алгачкы көрсөтмөсүнө караганда, анын мындай оор кылмышка баруусуна кызганыч себеп болгон. Бул факты Жазык кодексинин 130 беренеси адам өлтүрүү менен сотко чейинки өндүрүшкө алынып, окуяны ар тараптуулуктоо иштери башталган. Шектүү тергөө абагына киргизилген. Маалымат булагы Репортер Чекит KG. Бишкекте онлайн сабак окугусу келбеген окуучу кабат үйдөн боюн таштады. Бишкекте 10 жаштагы бала көп кабаттуу үйдүн терезесинен секирип кетти. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Бала өз жанын кыйганы такталды. Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан үйдүн 17 кабатындагы Батырдын терезесинен секирип кетти. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери 10 жаштагы ДДнын жансыз денесин табышкан. Факт катталган. Сотко чейинки процесстин алкагында тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, бардык керектүү экспертизалар дайындалды, деп билдирди Шиев. Алдын ала маалыматтар боюнча суицидке аралыктан окууга көйгөйлөр себеп болгон. Маалымат булагы Коом пресс Чекит KG. Кыргызстандык Болотбек пакистандык досунан 158 миллион 340 000 сом мурас калып, эмнеге короторун айтып берди. Кыргызстандык жаран Болотбек Жумадылов пакистандык досу Умар Азизден 1,5 миллион фудун биздин акча менен 158 миллион 340 000 сом мурас калды. Ал мындай бактылуу кокустукту Вечерний Бишкек редакциясына айтып берген. 1991 жылы биздин мекендешибиз ошол убакта Казакстанда иштеген. Самарканд шаарына иш сапарга барып калган. Жумуштарын бүтүргөн соң сейилдөөнү чечкен. Ошол жерден Пакистандан келген миллионер Умар Азиз менен таанышып калган. Булардын достугу көпкө чейин уланып, мамилелеш болуп турушкан. Бир кезде Умар Азиз досун Пакистанга конокко чакырып, бирок тосуп албай койгон. Көрсө жума күнү алар үчүн иш күн эмес экен. Көчөдө адашып жүргөн жеринен полициялар кармап кеткенде жүрөгү түшүп калганын айтат каарман. Көрсө Умар Азиздин агасы ИИМ тармагында эң чоң кызматта иштеп, инисинин өтүнүчү менен жоголуп кеткен досун издеп жүргөн. Достугу көп жылга созулган учурда Умар Азиз онкологиялык дарт менен жабыркап, анын байлыгын Болотбекке таштап, бирок бардык акчаларды онкологиялык дарт менен жабыркагандарга соопчулук үчүн тарат деп айткан. Бирок бул байлыкка дагы ал оңой менен жеткен эмес. Умар Азиздин туугандары мурасты бербөөгө аракет жасап, бир топ жыл соттошууга туура келген. Учурда Англиянын соту кыргызстандык жарандын пайдасына чечип берип, акча толугу менен колуна тийди. Биздин мекендешибиз эми бул акчаны маркум досу керес кылгандай эле онкологиялык ооруканага куруп, ооругандарга коротот деп жазат басылма. Маалымат булагы Коом пресс Чекит KG.